Ысык көлдө 67 жаштагы адам россиялык эс алуучунун акчасын уурдоого шектелип кармалды. Ысык көл районунун Сарой айылында жайгашкан пансионатта эс алып жаткан россиялык аялдын акчасын уурдап алган шектүү кармалды. Бул тууралуу Ысык көл ОЭПтин басмачы кызматы билдирди. Маалыматка караганда, үстүбүздөгү жылдын 1-июнунда Ысык көлгө Риипке Россиянын Москва облусунун Галич шаарынын 42 жаштагы тургуну Наталья арыз менен кайрылган. Жабырлануучунун арызында 27-31 май күндөрү Сарой айылындагы Карвен 4-сезон эс алуу жайында белгисиз адамдар кадечтин калгасын ачылып калганынан пайдаланып 15 000 рубль уурдап кеткени жазылган. Аталган кылмыштын бетин ачуу Ысык көл ОЭПтин жетекчилигинин көзөмөлүнө алынып, тапшырмалар берилип турган. Ошондой эле Ысык көл Рииптин тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексиндеги 164-берене менен кылмыш иши козголгон. ИИМдин криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери шектүү адамдын изине түшүп, аны колго түшүрдү. Шектүү Ананева айылынын 67 жаштагы тургуну мурда дагы ушундай кылмыш үчүн соттолгон Владимир экени аныкталды. Ал күнөөсүн толугу менен мойнуна алды. Ошондой эле далил зат катары андан 15 000 рубль акча каражаты алынды. Козголгон кылмыш ишинин алкагында тергөө амалдары жүрүүдө. Маалымат булагы Турмуш Кейжи сайты. Баткендеги Таладан жанында тамак аш бычак алып жүргөн чет өлкөлүк жигит кармалды. 15-iyul күнү Баткен районунун Дара айылынын өкмөтүнүн Табылга айылындагы Таладан өзбекстандык 19 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Жаңырык айылынын башчысы Токтоназар Мамылов билдирди. Анын айтымында аталган жигит айыл тургундары тарабынан кармалып, милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Табылга айылынын тургундары түнкү саат 21:00 чамасында талаага суга түсүү үчүн бара жатышкан. Жолдон бейтааныш адамды көрүп калышкан, андан кайсы тарапка барасың деп сурашканда Тажикстанга өтүп кетейин дегем деп жооп берген. Анын жанында кичинекей бычак, тамак аш салынган баштык болгон. Териштирүүнүн жыйынтыгында ал Өзбекстандын Сох районунун Тул айылынын тургуну экени аныкталды. Баткен ОЭПтин басмачы кызматынын маалыматына караганда, учурда бул факты боюнча тиешелүү маалыматтар жоготулуп, УКМКга өткөрүлүп берилди. Маалымат булагы Турмуш Кейжи сайты. Ысык Атада жол кырсыктан каза болгон үй бүлө курортко эс алууга бара жаткан. Ысык Ата районунда жол транспорт кырсыгын кесепетинен каза болгон 5 адам, бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болушкан. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдирди. Маалым болгондой, Toyota Camry үлгүсүндөгү автоунаадагы үй бүлө Ысык Ата курортуна эс алууга кетип бара жатышкан. Жол кырсыктан 34 жаштагы айдоочу, анын апасы 26 жаштагы аялы, 3 жаштагы кызы жана 1 жаштагы уулу каза болгон. Мындан тышкары эки бала 2008-жылы жана 2013-жылы туулган, агайыны оор абалда ооруканага жеткирилген. Чүй облусунун аймагындагы жол кырсык 6 адамдын өмүрүн алды. Бул 24-июлда ИИМдин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришкен. Алдын ала маалыматтар боюнча саат 8:15 чамасында Ивановка Road Фрод унаа жолунда Ивановка станциясында Ford Transit үлгүсүндөгү унаа түштүктөн түндүктү көздөй бара жаткан. Ал эми ага каршы багытта Toyota Camry унаасы бар болчу. Божомолдорго караганда, Ford унаасынын айдоочусу 24 жаштагы тургун уктап кетип, каршы багытка чыкканда Toyota менен кагышкан. Экинчи унаада 3 чоң адам жана 4 жаш бала бар болчу. Кагышуунун кесепетинен ошол жерде Ford унаасынын айдоочусу каза болгон. Toyota унаасынын 1984-жылы туулган айдоочусу жана 4 жүргүнчүсү ооруканада көз жумду. Ооруканага жаракат алган 2 бала жаткырылган. Ford унаасынын айдоочусу түнкүсүн суга иштери менен алектенип, үйүнө кайтып бара жаткан атасы билдирди. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат. Маалымат булагы Турмуш Кейжи сайты.